Ортодо 2 балабыз бар. 3 ай мурун мыйзамдуу түрдө сот аркылуу ажырашканбыз. Чоң балам менен кетип, кичүүсү атасы менен калган. Жолдошум башкага үйлөнүп өзүнчө жашайт. Кичүү балам энесинин колунда калыптыр. Энеси жакшы карабай жаткандыктан өзүмө алайын десем бербей жатышат. Кандай кылсам туура болот? Мындай учурда эки тарап чогуу жашабай баланын жашоо жерин жөнүндө мындай талаш болуп жаткан болсо, мындай учурду сот чечет. Деги эле бардык талаштарды өзү негизинен сот аркылуу чечилет. Мындай учурда сиз баланы алганга укугуңуз бар. Себеби дегенде бала ата эненин бирөөсүндө болуш керек. Сизде же мындай апасында болуш керек. Ал эми башка адамдар багып жаткан болсо, анда сиз ошол жердеги балдарды коргоо боюнча ыйгарым укуктуу органга, үй бүлө балдарды коргоо бөлүмүнө арыз менен кайрылсаңыз, ал орган барып атайын текшерүү жүргүзөт. Бүгүнкү күндө кимдин үйүндө жашап жаткандыгы, ал бала кандай тартипте, кандай жагдайда тарбия алып жаткандыгы. Демек ал үй бүлөнүн кирешеси, ал үйдө мындай кыргызча айтканда эмне жеп, эмне ичип жатат, кандай кийим кече кийип жатат, анын мектепке барганга, билим алганга мындай мүмкүнчүлүгү барбы? Ошолордун бардыгын тактап чыккандан кийин ошол эле тактоону сиздин үйүңүздө дагы жүргүзөт. Эгерде сиздин тиешелүү каражатыңыз бар болсо, баланы багууга мындай мүмкүнчүлүгүңүз бар боло турган болсо, анда сиз баланы алсаңыз болот. Мындан сырткары сизде бир бала калды деп жатасыз. Мындай учурда сот мындай балдардын бир үйдө чоңоюшун дагы эске алат сөзсүз түрдө. Себеби дегенде бир туугандар бир үйдө чоңоюшу, алардын бири-бирине болгон мындай мамилеси жакшы болушун сөзсүз түрдө эске алат. Мындан сырткары баланы сиз тарбиялашыңыз үчүн сиздин жүрүм турумуңуз жакшы болуш керек. Ал сот сөзсүз түрдө эске алат. Ошондуктан мындай учурда сиз сот аркылуу баланын жашоо жерин аныктоо деген атайын доо арыз жазып сотко кайрылыңыз. Сот менен жогоруда айткандай демек негиздерди карап чыгып, анан талашты чечип, баланы сиздин мындай пайдаңызга, демек сиз менен жашоосун тандашы мүмкүн. Кыргыз Республикасынын Үй бүлө кодекси 70-берени ата-энелик укуктарды жүзөгө ашыруу, ата-энелик укуктардын жүзөгө ашырылышы балдардын кызыкчылыктарына карама-каршы келбеши керек. Балдардын кызыкчылыктарын камсыз кылуу ата-эненин камкордугунун негизги жүйөсү болууга тийиш. Ата-энеси эки башка турган учурда балдардын жашай турган жери ата-энелердин макулдашуусу менен белгиленет. Макулдашуу жок болгон учурда ата-энелердин ортосундагы талаш-тартыш балдардын кызыкчылыгын көздөө жана балдардын ой пикирин эсепке алуу менен сот аркылуу чечилет. Мында сот баланын ата-энесинин эркек менен кыз бир туугандардын ар бирине жакындыгы, баланын жашын, ата-энесинин ыймандуулук, дагы башка жекече сапаттарын, ата-эненин бири менен баланын ортосундагы башынан келаткан мамилелерди, баланы тарбиялап өстүрүү шарттарын түзүү мүмкүнчүлүгүн, ата-эненин иш тартиби, ата-эненин материалдык жана үй бүлөлүк абалы жана башкалары эсепке алынат.